Пайғамбарлардың ақырғысы, адамзаттың мырзасы, сүйікті пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламға пайғамбарлық милдеті иғарылғаны 3 жыл болған болчу. 3 жылдық жашырын даваттардан кейін Аллах азза ва жалла саға бұйырылғандар туралы açık айқын хабарла. Ал мүшриктерден жүз үйір, ақиқатта біз сені шылдыңдоолордон коргойбуз деген аяттарды түшүрдү. Ушул аяттардан кейін ислам даваты açık жүргүзүлө баштады. Аллахтың пайғамбары кишилерди өздөрү жасап алган айкелдерге чокунуудан жүз үйүрүп, асман жердин Раббиси жалгыз Аллахка иман айтып, Аллахтың бардыгын жана жалгыздыгын кабыл кылууга чакырган болсо да, бул хак дават меккелик мүшриктерге жакпады. Анткени эгер бул даватты кабыл кылып, Меккедеги айкелдер кыйратылса, Арабистан жериндеги буддисттер Меккеге келбей калат. Ошентип меккелик мүшриктердин киреше булагы тартылып, баяша турмуштары сазга батуусунан коркушат болчу. Айрыкча Курайш уруусу Арабистан жериндеги эң беделдүү уруулардын бири болчу. Эгер ата-бабаларынын дини болгон бутпересттиктен жүз үйүрсө, бүт Арабистанда кадыр барктарынын кетүүсүнөн кабатырланат эле. Анын үстүнө кылымдар бою айкелдерге чокунуп келген ата-бабаларынын дининен да ажырагысы келбейт. Ошентип түрдүү себептерден улам меккелик мүшриктер ислам дининин жайылуусуна бөгөт коюу үчүн мусулман болгондорду токтобой кыйноого алды. Иман айткан кишилерди элден чыгарып, күчсүз, панасыз мусулмандарды бирден кармап, каалагандай азаптап, ал тургай шейит кыла башташты. Ушудан улам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандардын ичиндеги өздөрүн коргоого алсыздык кылган кишилерди Эфиопияга хижрат кылууга, ошондой эле мусулмандар күч кубат таап, туруктуулук орногуча ошол жерде жашап турууга буйрду. Мусулмандарга жасалган зулумдар чектен ашып, мыкаачылыктар жүз бере баштады. Капырлардын жамандыктарынан пайгамбарыбыз да кутулуп калбады. Бул кыйноолордон улам мусулмандар мындан ары Меккеде жашоого аргасыз калды. Чыдамы бүткөн мусулмандар баштарына келген оорчулуктарды пайгамбарыбызга билдирип, жер которууга уруксат сурашты. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына Мадинага хижрат кылууга уруксат берди. Ушудан кийин мусулмандар мүшриктерге сездирбестен хижрат даярдыгын баштады. Алар бири-бирин жетелеп, бирден экиден тездик менен жер которо баштады. Ошентип Мадина мусулмандар үчүн жаңы бир коргон, башпана болуп калды. Меккелик капырлар иштей кабатырланып жүргөн иши акыры жүз берген болчу. Ислам Мекке чегараларынан чыгып, Мадина халкынын ичинде жылуу кабыл алынды. Мадиналык мусулмандар Меккеден келген боордошторун кучак жайып күтүп алышты жана аларга жанын салып жардам көрсөттү. Ушул себептүү Меккеден келген мусулмандарга мухажир, Мадиналык мусулмандарга болсо ансар деген нам берилди. А Мадина болсо күндөрдүн биринде Аллахтын динин өкүмдар кылуу үчүн даярдык жасала турган бир базага айланган болчу. Жер которгондордон, ансарлардан, алгач иман келтиргендер жана жакшы иштерде аларды ээрчигендерден Аллах ыраазы болду. Алар да Аллахтан ыраазы болушту. Ошондуктан Аллах алар үчүн ичинде түбөлүккө кала турган, алдыларынан дарыялар агып турчу бейиштерди даярдап койгон. Бул эң чоң ийгилик. Меккелик мүшриктер исламды Мадинада жайылып, күн санап күчтөнүп баратканына чыдап тура албады. Исламды жана мусулмандарды жок кылуу үчүн мусулман кейпине кирип алган мунафыктардан жана Мадинадагы яһудилерден пайдаланып, Мадинада башаламандык чыгарууга аракет кылды. Меккелик капырлар Мадина элине бопса кылып, мухажирлерге жардам кылбоолорун, тескерисинче аларга жөлөк болуп жардам берсе, бардык күчтөрүн топтоп Мадинага чабуул кылып, эч кимди аман койбой тургандарын айтып коркуу салды. Алар муну менен тынбай Мадинага жашырын желдеттерин жөнөтүп, мусулмандардын Мадинада да тыныч жашоосуна жол койбоду. Ал албы Меккелик капырлар Меккеден кеткен мухажирлердин артында эмне калган болсо, баарын талап тонуп кетти.
Ал az келгенсип эч кандай bir musulmandын ажылык үчүн Меккеге келүүсүнө катуу чектөө койду. Кырдаал курчуду. Musulmanдар күнү түнү Мадина көчөлөрүндө күзөттө туруп, яһудилер жана мушриктер тарапынан bir жамандык келүүсүнөн этият кылып, болгон амалдарын колдонуп жатышты. Абалдын курчуганы ушунчалык Аллахтын элчиси ошол күнгө чейин колдонуп келген сабырдуу саясаты аркылуу тынычтык орнотуу мүмкүнчүлүгү такыр калбады. Ислам мамлекети курулбастан исламдын өркүндөсү мүмкүн эмес эле. Тилекке каршы пайгамбарыбыз жолго койгон сабырдуулук саясаты эми өздөрүн коргоого да алсыздык кылганын көргөндөн кийин Аллах элчиси Раббисине дуба кылып, bir вахийдин түшүүсүн күттү. Ошентип мушриктер абдан чектен ашып кутурган bir учурда мусулмандардын динин, жерин, жандарын коргоо үчүн зарыл болгон жихад ибадатына уруксат кылынган аяттар түшө баштады. Силер согуш ачкандар менен Аллах жолунда согушкыла жана чектен чыкпагыла. Чындыгында Аллах чектен чыккандарды жакшы көрбөйт. Акыретте бул дүйнө жашоосуна сатып алуучулар Аллах жолунда согушка аттанышсын. Эгер ким Аллах жолунда согушуп өлтүрүлсө же жеңишке жетсе, биз жакында ага улуу сыйлыктарды ыйгарабыз. Хак Таала согуштун эмне үчүн, кандай максатта боло турганын да түшүндүрүп, мындайча баяндаган болчу. Алар менен эч бир ширик калбаганга чейин жана дин толук Алла үчүн болгонго чейин согушкыла. Аллах Азза ва Жалладан согуш буйругу түштү. Мындан нары мусулмандар коргонуп олтура бербей, душманга чабуул жасай турган убакыт келди. Бул илахи буйруктардан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана анын сүйүктүү сахабалары мушриктерге каршы жихад үчүн тездик менен даярдык кыла баштады. Аллах Расулу Мадина сыртына аскердик элчилерди жөнөтүп, Мадина жана Мадина айланасын көзөмөлдөп, Мадина сыртындагы башка диндеги өлкөлөр менен тынычтык келишим түзүп эле калбастан аларды исламга чакыра баштады. Мусулмандардын саны күн сайын көбөйүп, ислам өлкөсү барган сайын күчтөнүп бараткан болчу. Мусулмандар менен меккелик мушриктердин ортосунда эч кандай bir келишим калбады. Мындан нары эртеби кечпи bir согуштун бурк этери эки тарапка да белгилүү болчу. Меккелик мушриктердин эмики тайраңдоолору жоопсуз калбайт эле. Мадина меккелик мушриктердин жашоо булагы болгон соода жолунун үстүндө болчу. Мындан пайдаланган мусулмандар меккелик мушриктердин соода кербендеринин жолун кесип, соода үчүн Шамга алып жөнөгөн нерселерин олжо ала баштады. Бирок башка мамлекеттердин кербендери бутага алынбады. Меккелик мушриктерге каршы Сайфул Бахр, Авва казаты, Батын Нахла жүрүшү катарлуу bir катар казаттар ишке ашырылган болду. Бул жүрүштөрдө мусулмандардын жеңишке жетүүсү капырларды кооптондура баштады. Ушул жылы меккелик мушриктердин чоң bir соода кербени Батыш Румга тиешелүү Шам шаарынан кайтып келе жаткан болчу. Бул кербен 50.000 динарлык товар жүктөлгөн 1000 төөдөн куралган чоң bir соода кербени болчу. Бул кербенди баштаган Меккенин аттуу баштууларынан Абу Суфьян жана Амир ибн Асты камтыган 30-40 куралчан коргоочулар менен келе жатат эле. Мекке мушриктери мусулмандардын ажыга келүүсүнө тоскоол болуп, ал тургай Меккедеги мал-мүлктөрүн тонуп алгандар үчүн мусулмандардын да ушуга окшош bir кек кайтарышарын билет болчу. Мадинага жакындаган сайын Абу Суфьян мусулмандардын кербенге кол салуусунан кабатырланып, Меккеге киши жөнөтүп, дароо аскер топтоп кербендин алдынан чыгып, коргоп алып кетүүсүн каалады. Мусулмандардын кербенге чабуул кылмак болгон кабарын уккан Мекке мушриктери чочуп кетишти. Кербендерин коргоо үчүн Абу Жахил баштаган меккеликтер 100 ат, 700 төө менен жабдылган 1000 кишиге чукул аскер топтоп, кербенге карай тездик менен жөнөп кетти. Аллахтын элчиси болсо 313 кишилик ислам кошунун баштап Мадинадан жолго чыккан болчу. Кошундун 64 мухажирлерден, башкалары ансарлардан түзүлгөн эле. Алардын 3-ü атчан, 70-и төөчөн, а калгандары жөө болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оболу кербенди байкап келүү үчүн bir канча мухажирге тапшырма берди. Эки чалгынчы төөлөрүн сугарган болуп, Бадирдеги кудуктарга барып төөлөрүн чөктүрдү. Алар Жухайна уруусунан болгон эки кыздын кудук башындагы сүйлөшкөндөрүн угушту.
Kızlar kerbendin erteňje bürsügünü Rawha örönüne tünöy turgan aytyşyp jatgan eken. Sahabalar muny ukkandan keyin Allah'tın elçisine abaldy malymdoo üçin darawattandy. Rawhadan 2 mil alыстыкta Rasulullah'a jolugup abaldan habardar kıldı. Andyktan paýgambarybız öz goşunun Bedirdeki öröndü gözlüy başlap jönödü. Al kezde Abu Sufyandyň gerbeni Bedir kuduklarına jetip algan bolçu. Al oşol jerde konuunu oýlasa da tınçy getip, kabatırlanıp, tegirekti katu güzötüp durgan bolçu. Al oşol jerdeki biröwden çoçun kişi görgön je körbөгönün surady. Al anday biröwlerdi jana seni menen Madina ortasında birer düşman görgön jokmun. Sen menen Madina arasında düşman bolsa bizge bilinbey kalbayt. Senden emneni jaşırayn. A basa ulooga mingen 2 beytanyş kişi gördüm. Mına bul jerde töölörün sugargan bolçu dep sahabalar töölörün çöktürgen жерди көрсөttü. Abu Sufyan töөнүн tezeklerini alıp ezip içine bir tal kurmanın urugun taap aldı. Bul Madinanın kurması. Bul jerge kelgenler Muhammed'in tыңçылары alardan uşul jerge jakyn jerde ekenin sezip jatamın dep bul jerde konuu niyetinen qaytıp kerbenin başlap daroo deňiz tarapty gözдөй jılıp Badırdan tezdik menen alыстap ketdi. Kerben kooptan kutulgandan keyin Abu Sufyan Qurayşke kişi jönötüp kerbendi korgoo üçin jolgo çykkan ekensiňer. Allah gana kutkardy. Emi artka qaytkıla dedi. Abu Jahil bolsa, "Jok, Badirge barmayınça geri qaytpaýbız. Badirde 3 gün kalıp töö soyup, içip jep, ayaldardy biletip ırdatabız. Aylana tegerektegi uruularda bizdi görüp koysun. Öşöntsök mından keyin bardygy bizden korkotun bolat. Jeňilbes Qurayş koşunu alga" dedi. Abu Sufyan Qurayş koşununun Abu Jahilge erçip artka qaytpaganyny ukkanda, "Atten Qurayşay, bul Abu Jahildin tapkany, anın artka qaytkysy gelbegeni, kişilerge başçı bolgusy gelgendegisi. Bul bir azgındyk bolsa argaçan ziyan jana bakytsızlyk alıp gelet. Eger Qurayş musulmandary menen betme-bet gelse, kurugany oşol" dep aytudan özüni tiýe albady. Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem sayasi joldor tıgırıkka tirelip yemi kaçıp kutulbas, jemen degen bir soğuşka tuş kelgenen düşündü. Al sahabaların jinap, kırdal turalı keňeş kurat, jana sahabalarının pikirini ugat. Muhajirlerden atınan Abu Bakr jana Omar radiyallahu anhuma ordunlarından turup, Qurayş koşunu menen soğuşuga dayar ekendiklerini bildirişti. Ansarlardan atınan Sa'id ibn Muaz ordunan turdu. Al, o Allah'tın Rasulu, biz sağa iman keltirdik, senin paygambardygyňdy tasdyktadyk. Siz qayda bolsoňuz da ardayım sizdin buyruğuňuzga daýarbız. Biz Allah jana anın Rasulunun jolunda janybızdy kurman kılabız. Seni çyn paygambar kılıp jönötken Allah'a ant. Eger sen deňizge girseň, biz da seni menen birge deňizge girebiz, dedi. İmanga jana işenimge tolgan bul sözler süýükli paygambarybızdy abdan kubantdy. Al jylmayıp güldü. Al hayırlı dubalar kılıp mındaýça buyurdu. Kan emese alga, Allah Taala özü jar bolup turganda kadyryňar jan bolsun. Allah'a ant bolsun. Men hazır salgılaşta Qurayşten kimderge ok diýip, kaysıl jerge kulap jataryn körüp duramyn, dep sahabalarına süýünçi gabar aýtdy. Eki koşun Ramazan ayının 17-sinde Cuma günü Badir çölünde maňdaý teski çep tartıp turdu. Gün bolup körbөгönдөй ısık bolçu. Oşol zamandarga çeyin Araplar ulut üçün, uruk üçün, tuğandyk üçün soğuşar ele. Emi bolsa ulusçulduktan ordun din algan bolçu. Dini akida Araplardagı güçlü ulusçulduk şienimin talqalap salgan bolçu. Andyktan ata menen bala, aga menen ini, jiýen menen bölü arek tarapta da bar ele. Al günü Hazreti Abu Bakr ulu menen, Hazreti Abu Ubayda atası menen, Hazreti Hamza bir tuğanı menen karama karşı gelgen bolçu. Eki betleşken taypada siler üçün belgi bar. Bir taypa Allah jolunda salgılaşsa, ekinçisi kapır abalda soğuşat. Musulmandardy alar özlerine qaraganda 2 ese köp görüşöt. Allah kalaganın öz jardam menen koldoyt. Çındygynda mında akıl estüler üçün örnek bar. Qurayşlerden 3 kişi suurulup aldıga çıkıp musulmandardan 3 kişini jekeme-jeke çakırdı. Alarga karşı Hazreti Hamza, Hazreti Ali jana Hazreti Ubayda çıktı. Hazreti Hamza jana Hazreti Ali karşılaşların tezile jerçişti etdi. Ubayda bolsa ayağынан jarakat aldı. Buga çydamy ketken müşrikler Abu Jahildin başçılığında jalpy yüzdük çabul başladı.
Musulmanlarda bolsa kapırlardın yüreğine korku salgan Allahu Akbar tekbirleri asmanga gökölüp, La ilahe illallah kıkırıklara toktoboy жаңырып, imanlarına iman koşulup, tolkundawlar çegine jetip, Rasulullah'ın buyruğun çıdamsızlık menen kütüp duruştu. Akırı Allah'tan elçisi musulmandarga karşı çabulga ötüge buyruk berdi. Eki koşun birbirine atılıp gelip çarpışa gitti. Karmaşu ayavsuz çabuşulları menen baştalıp, katal kandu kırgınga aylandı. Süyüktü paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a jalbarıp duba kılıp, Allah'tan arıstandары bekem turusu üçün kılıçın jarkıldatıp, çeptin aldında sahabaların aylanıp жүрüp, alarga şık berip, Allah'ты köp zikir kılgıla dep Allah'tan alardın tobu kıyroğu uçurayt, jana артын көздөй kaçışat degen sözlerini okup jattı. Sahabalardan takbir ündörü müşriklerдің meylerine bazgan urganday tiyet bolçu. Bir gezde Allah'tan elçisi janındaki Hazreti Ebu Bakır'ga karap, "Süyünüşlüğe var, ey Ebu Bakır, sağa Allah'tan jardamı geldi. Mına bul Cebrail bolat, kumdu döbülerдің üstünde atının tizginin tartıp, kuraldanıp, buyruk kütüp durat," dedi. Allah Azze ve Celle İslam koşununa yardım beri üçün perişteler koşununda yönetken bolçu. Bunu görgen Allah'tan arıstandары bar güçleri menen Allah'tan düşmanlarına atıla başladı. Badr soğuşu İslam jana imandan saktalıp kalı soğuşu bolçu. Hak Taala bu soğuşka perişteler koşunun da katıştırığını ıragılgan ele. İslam tarixindagi bul birinci kazatka katışkan sahabalar musulmanlardan en faziletlileri bolup kalganday, uşul soğuşka katışkan perişteler da periştelerin içindeki en faziletlileri bolup kaldı. Oşol günü musulmanlardan 14 kişi şehit bolot. Anın bedelini kapırlardan Abu Cahil'di kamtıgan 70 müşrik öldürülüp, 70'i barımtaga çöt. Bul soğuş Madinada kurulgan İslam mamleketinin obolku çoğ jеңişi ele. Büt Arabistanda Mekke müşriklerinin az sandı musulmanlarga jеңilip kalgan kabara tezlik menen jayıldı. İslamga girүүnü kalagan kişilerden sanı arby başladı. Badr kuduklarının oşonda ile Şamga barçı soda joldoru musulmanların koluna ötken boldu. Madinadaki Yahudiler musulmanlarga bergen bodasına kıyanat kılıp, Kurayş müşriklerine yardım bergen üçün ortadoğu tınçlık gelişim buzuldu. İslam koşunu çıkkınca Yahudilerdi kurçoğu alıp, alardı Madinadan sürüp çıkardı. Abu Cahil'den ölümünün giyin anın orduna Abu Sufyan çıktı. Uruk tuğandara musulmanlar tarafından öldürülgen Mekkelik kapırlar keg aluğa ant şişip, tişlerin kayragan boydan kaldı. Allah